Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйындар залында депутаттар элет жериндеги деги эле республикадагы бардык социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп, аткаруу бийлигине чечүүнүн жолун табышташты. Саламатсызбы? Бүгүн ар кандай маселелер саатында кандай көйгөйлөрдү көтөрдүңүз? Саламатсызбы, Жылыз айым. Бүгүн ар кандай маселелерде биздин Кыргызстанда ушу миграция кызматы кандай иштеп атат, анан кайсы мамлекеттик органдар ушул биздин Кыргыз республикабызда ушу миграция маселеси менен байланышкан, анан алар кандай ушу бири менен байланыш түзүп иштелди деп атат да. Себеби ар дайым эле ушу биздин Кыргызстанда регистрацияга туруу боюнча баягы чет мамлекеттен келген кыргыздардын, анын ичинен эле ушул этностук кыргыздардын дагы атуулдук алышы боюнча, алардын баягы регистрацияга турушу боюнча, анан убагында регистрацияга турбай калгандар баягы штраф салып, аларды төлөй албай калып, чоң көйгөйлөр жаралган боюнча маселе көтөрдүм. Анан мен сунуш катары ушул Кыргызстанда миграция кызматын 5 органды чаржайыт саясат жүргүзбөй, бир орган ушул атуулдук алуу боюнча дагы, анан Кыргызстандын аймагына кайсы мамлекеттен, чет мамлекеттен келип ушу эмгек кыла ала тургандыгын, ким аныктай ала тургандыгын ошо бир гана миграция кызматы жүргүзүш керек деген сунуш киргизип атам. Себеби кечээ мына бир закон каралды, ал законду талкуулап жаткан убагыбызда ушул биздин Кыргызстанда канча деген иностранный граждан, баягы чет мамлекеттен келип эмгектенип жаткан, нелегально жүргөн жарандар бар десек, эч ким так маалымат бере албайт экен. Демек, менин оюм боюнча Кыргызстанда бул боюнча мындай ойлонулган саясат жүрбөйт деп эсептеймин да. Анан 5 орган ушул миграция боюнча иш жүргүзөт экен. Ал мамлекеттик каттоо кызматы экен, миграция кызматы экен, анан ички иштер министрлиги, анан улуттук коопсуздук кызматы экен да. Анан азыр мен сунушум ушул миграция кызматын абдан күчтөндүрүп, анын кызмат элеме статусун көтөрүп, анан ушул ойлонулган туура саясатты ушу миграция боюнча жүргүзүш керек деген сунуш киргиздим. Бүгүн биз ар кандай маселелерде Талас областынын социалдык объектилеринин курулушу боюнча маселе көтөрдүм. Көп жылдан бери бүтпөй келаткан курулуштардын себептерин айттым. Ал жерде областтык УКУСтун, ошол эле тандалып алынган подрядчиктердин иштешинин начардыгынан ушундай созулуп келатат. Экинчиси, каражаттардын толук бөлүнбөгөндүгүнөн. Ошон үчүн мен бүгүн сунуш кылып өкмөткө көзөмөл кылуун дайындадык. Ошол жердеги Госстройдун иштеши боюнча, ошол эле подрядчиктерди тандап алганда туура тандап алуусу боюнча дагы. Анткени МЧСтин корутундусу бар мектептер бүгүнкү күнгө чейин толук бүтпөй, авариялык абалда балдардын окушу коркунучта туруп атат. Ошол эле жолдор боюнча асфальт төшөөдө дагы бир четинен баштабай, ар кайсы жерден баштап, мынакей бүгүн ар бир айылда башталган маселелер этегине чыкпайт. Ошону бир четинен баштап бүтүрүп, сапатына да көзөмөл жүргүзүүнү биз Минтранска сунуштадык. Ошонун жыйынтыгын күтөбүз. Саламатсызбы? Коомдогу көйгөй, кыздарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук боюнча сиз буга чейин комитет жыйындарында да көтөрдүңүз, палаталарда дагы деги эле күч органдарына, аткаруу бийлигине кандай сунуштарды берип жатасыз? Бүгүнкү күндө байкасаңыз, сот системасында болгон мындай адилетсиздик болуп атат. Ошон үчүн биринчиден бул ушул 13 жашар кыздын маселеси боюнча, ушул иш боюнча кайрадан тергөө ушул прокуратурага жөнөтүп, кайрадан ушул ишти карап чыксын деген сунуштарды киргизип атабыз. Эмне үчүн? Анткени чындап эле ушул бир мындай оорураак статьядан жеңилирээк статьяга өзгөртүп, 2 кишини чыгартып, мындай акыйкатсыздык болуп атат да бүгүнкү күндө. Бул бир эле соттун колунда болгон мындай мүмкүнчүлүгү менен пайдаланып, бул жерде менин оюмча мындай сговор болуп атат да. Ошол үчүн биздин жарандарыбыз акыйкат сотко ишенбей калды. Бул деген күндө ар кандай
мындай чоң иштер чыгып атат, ушул балдарга, кыздарга, аялдарга каршы болгон зордук, зомбулук боюнча. Бирок бири дагы мындай акыйкаттуу чечиле элек болуп атат да. Ошондуктан бул иш аркылуу бул бир гана иш эмес тилекке каршы. Мындан да көп иштер бар, бирок бул ачыкка чыккан иштердин бири болуп атат. Ошол эле учурда бул иш аркылуу биз бардык сотторго айтышыбыз керек, көрсөтүшүбүз керек. Акыйкатсыз чечим болсо, аны коомчулук да, эл дагы унутпайт жана кечирбейт. Ошол үчүн ар бир сот кандай бир чечимди кабыл алып аткан болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Бул жоопкерчиликти сезиш үчүн бир нече жолу ушул маселени жакшылап көтөрүп, мамлекеттик деңгээлге көтөрүп көрсөтүшүбүз керек. Мындай соттор кетиришибиз керек. Мындай акыйкатсыздык чечимдер болбош керек деген маселени көтөрүп, бүгүнкү күндө ушул маселени аягына чейин жеткирмейинче тынчтанбайбыз. Базар Коргону районуна караштуу Жаз кечүү деген айыл бар. Ошол 21-кылымда жол жок да, автомобиль жолу. Былтыр ошонун проектиси боюнча специалисттер барып, картасын чийип, проектисин даярдаган, 1 миллион сом бөлүнгөн да. Эми ушул быйылкы жылга ошо каражат боюнча ошо жолдун курулушун башташ керек. Экинчи маселе бул бизде да Жай Терек деген айыл бар. Бул жолду 19-жылы Минтранстын балансына алганда, 20-жылы пандемия боюнча акча каражат каралбай калып, жол тартип болбой калды. Эми ушул 21-жылы ушул жолго каражат бөлүп, жолду караш керек. Үчүнчүсү ушул Каба деген жолубуз бар, Базар Коргон Каба. Бул жерде жылда 3 километрге жакындан асфальт болуп турган. Быйыл 20-жылы болбой калды. Ушул 21-жылы ушу асфальтты улоо боюнча 3 километр киргизүү боюнча мен сурандым да. Саламатсызбы? Бүгүн ар кандай маселелер саатында жыйында сиз кайсыл облустун кандай көйгөйлөрүн көтөрдүңүз? Кайсы тармакка тиешелүү? Мен бүгүн атайлап көтөргөн маселем бул милициялар тараптуу болду. Өзүм көп жылдан бери милицияда иштегенден кийин милициялардын көйгөйүн жакшыраак билем деген ойдомун да. Ошон үчүн бүгүнкү социалдык абалда милициялардын бүгүнкү акыбалы кандай көйгөйлөрү бар, ошону кантип чечөбүз, эмне кылсак болот деген маселени коюп ошону карадым. Эми бул маселе бул башталышы деп ойлойм. Мен жанымда дагы бир топ депутаттар менен сүйлөшүп, ушу жанагы кодекстерди өзгөртүүлөргө кантип өзгөртөбүз, закондорду кантип өзгөртөбүз, 97-жылкы баягы закондорго кайрылып келбейлиби деген эле маселени койдум. Бул биздин азыркы карап аткан закондордун, кодекстердин баары бир эле кишинин калоосу менен өзгөрүп кеткен. Ошонун азабына эми тартып атабыз. Анан ошонун баарын кайра ордуна алып келсекпи деген оюм бар. Ошону айтайын. Ошону көтөрдүм. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Эгерде расмий түрдө бардык саясий жаңылыктардан кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңешке ижи сайтыбызга чакырабыз. Саламатта калыңыздар.